Бизди уят кылба деп атат. Ушул ротация маселеси боюнча ар бир жерге келгендин өзүнүн оорчулугу бар. Эл баарына тараса, ушул интернет булактарында ар кандай терс көрүнүштөр, ар кандай маалыматтар таркатылып атат. Эми чындыгында мына бүгүн өзүңүздөр дагы бир топ жерди кыдырып келдиңиздер да. Эл бардык жерде бирдей, эл үчүн ар дайым жаңы келген жетекчини, райондун жетекчисин жакшы маанай менен кабыл алышат. Мен ойлоймун өзүм барган жеримде эл менен баарлашып атканда элдин ой тилегин угуп, мүдөөсүн угуп келүүдөмүн бүгүнкү күндө. Ел жакшы кабыл алып атат. Жаңы келген жетекчиден көп үмүт бар экендигин бул белгиси да. Ана бүгүн келгенибизге жакында 2 айдын жүзү болот. Чындыгында ушул Кара Суу жергесине жетекчи болуп келгениме алдыда да көп иш пландар белгиленген. Анакей бүгүн дагы барып ушул элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча дагы жеринен барып көрүп келип, бул берилген тапшырмаларды кайра барып жеринен текшерүү, карап чыгуу менин ишмерчем бирден бир белгиси болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө эл жакшы эле кабыл алып атат. Азыркы күндө Кара Суу районунда 16 айылдык аймак бир Кара Суу шаары бар. Жалпы калктын саны 448 000. Кара Суу шаары өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө мамлекетибиздеги калкынын саны боюнча эң чоң райондордун бири. Эң алыскы мынакей Папан айылдык аймагынын Кожокелең айылы ушул райондун борборунан 145 километр турат экен. Ал жерге да барып эл менен жолугуп, ошол элдин көйгөйүн угуп, бүгүнкү күндө ошол жерде орто мектеп 2014 жылы башталып, ошол бүтпөй токтоп туруптур. Иши кайра жанданып, буйруса ушул орто мектепти быйылкы жылы менен тапшырабызго деген бизде чоң бир үмүт тилек бар да. Бүгүнкү күндө ошол Кожокелең айылынын жаштары менен да жолугуп, жеринен таанышып, туура айыл райондук борбордон алыс жайгашкандан кийин бир топ маселе бар да. Ал социалдык маселелерден тышкары дагы ошол жердеги жол маселеси бүгүнкү күндөгү абдан оор маселелердин бири болуп атат. Бирок буну дагы бара-бара бунун баары чечилчү маселе. Эми чындыгында бул Кара Суу району бул агрардык багыттагы район. Бизде айыл чарба жерлерибиз дагы бүгүнкү күндө бар. Жалпысынан 49 000 гектар айыл чарба жери бар. Анын 32 000 гектары сугат, 17 000 гектары кайрак. Элибиз абдан эмгекчил. Мына азыркы учурда кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо мезгилинде турабыз. Жалпысынан бүгүнкү күндө, мына бүгүнкү маалыматка караганда 10 гектар жер чабылды кылкандуу дан эгиндери. Bir аба ырайы туруктуу болсо, bir 17-18 күн ичинде толуккандуу ушул кылкандуу дан эгиндерин чаап бүтөбүз, коромжосуз чаап бүтөбүз деген ойдо болуп атабыз. Бул багытта да негизинен биз азыр өрт коопсуздугуна биринчи кезекте көңүл буруп атабыз. Себеби дегенде мунун баары дыйкандын эмгеги. Чындыгында ушул күндүн ысыгына карабай, аба ырайына карабай ушул талаада эмгектенип келген ушул кылкандуу дан эгиндерди коромжосуз жыйнап алуу бүгүнкү күндөгү райондук мамлекеттик администрациянын бирден бир милдеттеринин бири болуп эсептелет. Андан тышкары сугат маселесине токтоло кетсек, туура сугат маселеси боюнча көйгөй бар. Жогоруда айтылгандай 32 000 гектар бизде сугат жерибиз бар. Чындыгында бир 2-3 ай өкмөтүндө көйгөй маселе жаралды. Мен өзүм дагы аким катары ушул тиешелүү жетекчилерди алып алып, жеринен барып, дыйкандарга жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул маселени да көзөмөлдө кармап туруп атабыз.
bir 15-20 күндөн кийин ушул суга болгон талаптагы бир аз төмөндөтүп кой деген ойдо болуп атам. Чындыгында эми тапшырманы да келгенден баштап тиешелүү жетекчилерге койгон себебим дыйкандар мынакей үрөндү өздөрү табышты, күйүүчү майларды өздөрү табышты. Эми жок дегенде биз мамлекеттик бийлик ушул талааларына сугат сууну жеткирип бериш бул биздин милдеттердин бири болуп эсептелет бүгүнкү күндө. Бул багытта биз ошол жанагы суу пайдалануучу ассоциациялар менен бирге чогуу айыл өкмөт башчылары менен биргеликте чогуу чара иштерди бүгүнкү күндө алып барып жатабыз. Пандемия маселесине токтой турган болсок, мынакей бүгүнкү күндө 72 жараныбыз ооруканада жатат. 72 жарандын 4-өнүн абалы абдан оор, 22 жараныбыздыкы оор, калгандардыкын орто десеп жаңылышпаймын. Буга биз эми биздин дарыгерлерибизге чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Анан кызыл зонада 37 дарыгер бүгүнкү күндө эмгектенип атат. Жергиликтүү бийлик менен ошо айыл өкмөт башчылары менен биргеликте ошол кызыл зонада эмгектенип жаткан дарыгерлердин дагы тамак ашындагы көзөмөлгө алып атабыз, жардамдашып атабыз. Дары-дармектердин баардыгы районубузда жетиштүү, 3 айлык запас бүгүнкү күндө бар. Ар бир айыл өкмөтүндө, ар бир айылда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби дегенде эл колдобосо, эл мисалы эрежелерди сактабаса, биз бул орунду жапа-тырмак жеңе албайбыз. Ошону менен катар азыркы учурда жалпы республика боюнча вакцинация жүрүп атат. Биздин районго 27.800 доза бөлүнгөн. Мына бүгүнкү маалыматка 16,5 миң биздин район жарандары мына вакцинада алышты. Мен ойлоймун, ушу 26-сына чейин толук кандуу ушул 27.800 дозаны биздин жарандар алышат. Эми бул багытта дагы көйгөй жараткан маселелер болуп атат. Себеби дегенде ушул интернет булактарында ар кандай терс көрүнүштөр, ар кандай маалыматтар таркатылып атат. Бирок ошого карабастан биз өзүбүз дагы ошо райондун жетекчилери биринчилерден болуп бул вакцинация алып, элге үлгү болуп, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Эми жалпысынан Жайыл райондук мамлекеттик администрациясында мен 10 жыл эмгектендим. Анын 3 жыл орун басар болуп иштедим. 7 жыл ошол аким болуп эмгектендим. Жайыл району менин кичимекеним. Мен ушул райондо жарык дүйнөгө келдим, мектепте билим алдым. Эмгек жолумду ушул райондон баштадым. Азыркы күндө дагы ушул учурдан пайдаланып мен Жайыл элине ыраазычылык билдиремин. Ушул кандай болбосун мени колдоп келишти, мени өстүрүштү. Жана айтканда эми жумушта ар кандай болот экен, өзүнүн ысыгы да болот экен, суугу да болот экен. Себеби дегенде аким катары мен күнүгө азырда Кара Суу районунда бир күндө бир топ чечимдерди кабыл аламын. Кээ бир учурда мен ушул чечимдерин дагы кечинде, ар күн сайын кечинде анализ кылам да. Ар бир чечим, может, бир жери туура эмес болуп калдыбы, может, бирөөгө катуураак тийип калдыбы бул чечимдер депчи. Эми бул жашоо экен. Ошон үчүн жетекчи болуп иштеп атабыз. Чечим кабыл алыш үчүн ар бирине сылык мамиле кыла берсек, анда иш дагы жүрбөйт экен. Биз бүгүнкү күндө талапты да кое билген, тартипти дагы талап кыла турган, мен ойлоймун, жетекчилердин биримин деп. Тартип болбосо бүгүнкү күндө иш астыга жылбайт. Жайыл жергесинде элге ыраазымын деп атканым, эми эл баарына тараза. Мына 7 жыл эмгектенгенден кийин азыркы күнгө чейин Жайыл элинен жөнөкөй карапайым адамдар мага телефон чалып атышат, ыраазычылыгын билдирип атышат. Мен ушу телефон чалып, куттуктап, өзүнүн акыл сөздөрүн айткан биздин райондун аксакалдарына, жаштарына, элибизге мен ыраазычылык билдиремин.
эми аким болуп иштегенден кийин 7 жыл жөн эле өтүп кеткен жок. Мен дагы ушул Жайыл элине ак дилимден эмгек кылдым. Бир топ иштерди жасадым. Бир топ иштерди мисалы жетишпей да калдым. Кандай болбосун. Эми 5 кол тең эмес деп коет. Бардык элге жагыш мүмкүн эмес. Бирок кандай болбосун, мен ушул Жайыл элине чын айтканда ыраазымын. Колдоп өстүрүп келгениңиздерге. Анан ушул аксакалдардын мени бияка жөнөтүп атканда бир жакшынакай сөздү айтышты эле. Бул эми Турузбек балам, ушул Кара Суу жергесине барганда дагы ушул Жайыл жергесинде кандай иштесең, ошондой ак дилиңден ак мээнет кылып кел. Бизди уят кылба деп. Мисалы, себеби дегенде бул жерде жоопкерчилик абдан чоң да, мен үчүн дагы. Эми аз иштейбизби, көп иштейбизби, бул райондо эми ал келечектеги маселе чындыгында. Бүгүнкү күндө да ушул Кара Суу жергесине келип, көйгөйлөр менен таанышып, ошол көйгөйдү жеринен чечүүгө ушул жергиликтүү бийлик органдары менен, тиешелүү жетекчилер менен бардык күчүмдү, болгон билимимди, болгон тажрыйбамды мен жумшаймын. 7 жыл ушул жетекчилик кызматта иштедим, бул бекер кеткен жок. Биринчиден мен тажрыйба топтодум. Ушул тажрыйбалардын аркасында мына бүгүн 2 айга жакындап калды. Ушул Кара Суу жергесинде мен ойлойм, эл менен эл болуп, биринчиден эл менен диалог түзүп, бул дагы тажрыйбада бүгүнкү күндө иштешип келе жатам. Эми биринчиден жогоруда айткандай, биякта элдин саны абдан көп. 448 000. Жер аз биякта. Бардык жерде эл бирдей эле. Биз баарыбыз бир мамлекеттин жараныбыз. Бир мыйзамдын астында мисалы иштеп, эмгектенип келе жатабыз да. Менталитет жагынан айырмачылык бар. Чындыгында ушул ата-бабадан калган каада салттар боюнча айырмачылыктар бар экен. Менин туура биз убагында мисалы тажрыйбалуу болуп ушул Кара Сууга келсек дагы, ушул Кара Суу элинин көп нерсени дагы үйрөнөлү деп турабыз бияктан. Бияктан дагы ушул алган тажрыйбабызга тажрыйба топтойлу деп турабыз бүгүнкү күндө. Элди эч качан мисалы бөлүп жарган болбойт. Биздин элибиз, мамлекетчилик чындыгында мыкты, эмгекчил эл. Жайыл районунун эли дагы, Кара Суу районунун эли дагы астыда көп ой тилектер туруп атат. Ушул биринчи кезекте биздин ушул дыйкандарыбызды ушул Жайыл жергесине алып барып, алардын Жайыл элинин ишмердүүлүгү менен тааныштырып, Жайыл жергесинин дыйкандарын Кара Сууга алып келип, алардын ишмердүүлүгү менен тааныштырып, буну мен бир июль айында эле бир баштайын деп аракет кылганбыз. Тилекке каршы мына пандемия жолтоо болуп калды. Жайыл районунда дагы пандемия күч алып турган мезгил, бизде дагы күч алып турган мезгил, ошондуктан бир аз токтотуп калдык. Бирок муну келечекте сөзсүз түрдө биз ишке ашырабыз. Андан тышкары айыл өкмөт башчыларын, мына Кара Суу районунун айыл өкмөт башчыларын, Жайыл районунун айыл өкмөт башчылары менен тааныштырып, кыдыртып, ошол Жайыл районунда иштеп жаткан ишканалардын ишмердүүлүгү менен жеринен таанышып, келечекте ушул Жайыл районунун айыл өкмөт башчыларын Кара Сууга алып келип, ушул Кара Суунун жери менен, эли менен тааныштырып, биякта иштеп жаткан ишканалары менен өзгөчө мына талаачылык иштери менен мына тажрыйба алмаштыруучу көп маселе бар экен бүгүнкү күндөчү. Ошол үрөөнчүлүк боюнча бизде 9 үрөөн чарбасы бар. Мына 11 үрөөндүн мисалы буудайдын үрөөнү себилет биздин районунда. Мына көрүп атасыздар. Көп мисалы жанагындай урожай берген, түшүмдүүлүк берген бизде үрөөндөр бар да. Ушул үрөөндөр дагы Жайыл районунда дагы үрөөнчүлүк чарбалары бар. Ушул тажрыйба алмашуу иретинде ушуну бир аз жакын арада болобу, келечекте биз ишине ашырайын деген ой тилегим бар биринчи кезектечи. Эми Жайыл менен Кара Сууну 560 километр бүгүнкү күндө бөлүп турат. Бир мамлекеттебиз.
аба каттамада иштеп атат. Мисалы автомобиль жолдору дагы мына бизде өнүккөн бар. Бул иш жүзүнө ашчу нерсе. Эл бардык жерде эле бирдей, көйгөй бардык жерде бар. Мына Кара Суу районунда өзгөчө көйгөйлөрдүн бири бүгүнкү күндө суу маселеси болуп атат. Калкты таза суу менен камсыз кылуу. Мына ошол 136 калктуу конуш болсо, ошонун 26 калктуу конушунда таза суу өтө оор абалда болуп атат. Бирден бир маселе ошол элибиздин таза суу менен камсыз кылуу жагын чечүү. Бул жерде алуулуктуу иштер болуп атат. Мына жакын арада бир 2 жума болуп калды. Биз мына Жаңарык айыл өкмөтүндөгү мына Правда айылына барып, бул дагы таза суу программасынын алкагында элди таза суу менен камсыз кылуу максатында ишти баштадык. Бул айылда мурда суу жок болчу. Анын астында мына 1 айга чукул ошол эле айылда Ташарык деген айылга барып, айыл өкмөтүндө, Жаңарык айыл өкмөтүндөгү мына аксакалдар менен жолугуп, ушул таза суу программасынын алкагында да иштер башталды. Бул иштерди сөзсүз түрдө биз аягына чыгарабыз. Андан тышкары ушул Кызыл Суу айыл өкмөтүндөгү менен жогоруда айтып кеттим, Чайчы айылында дагы ушул Арис долбоору менен 38 миллиондук мынакей иш-чара дагы иш жүзүнө ашып бүтөйүн деп калды. Эми негизги максат таза сууга көңүл бурушубуз керек. Алдыда дагы 30 адыр долбоору турат. Бул долбоорду эгерде иш жүзүнө ашырып алсак, 25 калктуу конуш таза суу менен камсыз болот. Ошол 25 калктуу конуштун ичинен 11 калктуу конушта мурда таза суу болгон эмес, 11 айылда таза суу менен камсыз кылабыз, 14 айылда болсо бул реабилитация жүрөт. Мына болгон системаларды оңдоп, жаңылап алышыбыз керек. Себеби дегенде ар бир айылда дагы мынакей элдин саны бүгүнкү күндө өсүүдө да. Эгерде биз элдин ден соолугун ойлобосок, анда биз келечегибизди жоготобуз мүмкүн. Эми мен өзүм бүгүнкү күндө үй бүлөлүмүн. 6 балам бар. 4 уул, 2 кыз. Улуу балам жогорку жайын бүткөн. Мектепте азыр бир эле балам быйылкы жылы окуйт, 7-класста. Кичүү кызым болсо 4 жашта. Бул бала бакчага барат. Кызым болсо, улуу кызым быйыл 11-класста бүттү. Жогорку окуу жайына азыркы учурда тапшырды. Андан кийинки уулум болсо 9-класста бүтүп, мынакей борборубуз Бишкек шаарына дагы окуу жайга өттү. Анан эми ротация маселеси акыркы жылдары айтылып келген. Акыркы айларда өзгөчө ушул ар бир облустта иштеген, ар бир районда иштеген акимдерди башка облуска ротация жолу менен которуу боюнча. Бирок жарлык 22 майда чыгып, республика боюнча 25 майда республика боюнча акимдердин баары жаңы дайындалган райондорго келип дайындалдык. Ошондон бери өз ишти баштап атабыз. Ар бир жерге келгендин өзүнүн оорчулугу бар. Мейли кандай тажрыйбаң болбосун, оорчулук болот. Болбойт, баары сонун десек деле баягы эл үчүн мисалы кандайдыр сөз болуп калмак, бирок ар бир жердин өзүнүн оорчулугу бар, ар бир жердин өзүнүн татаалдыгы бар. Себеби дегенде күнү түнү иштеш керек. Ар бир жаңы жер күнү түнү иштей турган эмгекти талап кылат да. Ушул ротация маселесине келгенде биринчи мен үй бүлөм колдодум. Өмүрлүк жубайым. Балдарым дагы мен ушул мамлекеттик кызматта бир топ жылдан бери иштеп аткандан кийин туура кабыл алышты. Эми биз бөлөк-бөтөн мисалы мамлекетке кеткен жокпуз. Өзүбүздүн эле мамлекетте эмгектенип атабыз. Туура башка облустта, башка районда. Мен жогоруда айткандай, ушул Жайыл району менен Кара Суунун ортосу 560 километрде түшүп турат. Үй бүлөм бияка келип кетишти. Мына келип кеткенине 1 жума болду. Менин кичүү балам бир 25 күндөй менин жанымда чогуу жүрдү биякта. Ошол чогуу
Себеби дегенде бул дагы биринчи күндөр абдан чоң бир таяныч болду да. Мен үчүн дагы сөзсүз үй бүлөм бияка көчүп келет. Бул маселени биз келинчек менен да сүйлөштүк. Эми кызым окууга тапшырып, ушул күзүндө бир отурук ташап алгандан кийин, маселе чечилгенден кийин, ошол кичүү кызым менен келинчегим мына бияка келип менин жанымда болот деген мен ойдо болуп атамын. Ушундай эми үй бүлө биякта болбосо иш жүрбөйт да, жана айтканда болбойт. Себеби ар кандай эмелер бар. Ошол мен үй бүлөмө да ыраазымын, бир туугандарыма ыраазымын, атама ыраазымын, бүгүнкү күндө колдоо көрсөтүп, мынакей туугандарыма ыраазымын. Мынакей бирок баардыгынын эле ой тилектерин баары бир туура баары бүгүнкү күндө абдан бир өздөрүнчө бир орусча айтканда бир переживание болуп атат да баарындачы. Баары эле аман эсен иштеп кел деп, мисалы, бизди уят кылба деп атат. Ак иште деп атат, так иште деп атат жеринен. Ошондуктан мен дагы ушул менин биринчи кезекте атамды, бир туугандарымды, үй бүлөмдү уят кылгым келбейт. Жалпы жайыл элин уяткым келбейт. Болгон мүмкүнчүлүгүмдү, болгон күчүмдү, болгон тажрыйбамды бияка жумшайм го деген ойдо болуп атам да. Мына 2 айдын жүзү болуп калды, жакын арада аракетимди кылып атамын. Эми бул ротация маселеси бул абдан туура чечилген да бүгүнкү күндө. Туура биз жоон терибиз менен мунун баарын сезип атабыз. Себеби дегенде ушул ротациянын аркасы менен ушул Кара Суу районунда келип эмгектенип атамын. Бул дагы бир мезгилде бул деген эми бул жакшы чечим болду да. Мисалы Жайыл районунда биз иштеп жүргөндө, Жайыл районунда да республикалык деңгээлде чечилчү көп маселе болчу. Маселелер бар бүгүнкү күндө дагычы. Эми баары көп нерсе келип акча каражатына такалат да. Анан мен да ойлочумун, ушул акча каражаты бар башка райондорго кетип атат, мисалы Борборго жакын райондор каралбай калды го депчи. Бирок ушул ротациянын аркасы менен келип, ушул Кара Суу районундагы көп маселелер бар экен. Өзгөчө мисалы билим берүү тармагында кээ бир мектептердин абалы өтө начар экен, жаңы мектептер башталып, мынакей бүтпөй турат. Бул чоң маселе экенин көрүп, бияка дагы ушул республикалык бюджеттен бир топ каржы маселеси бөлүнүш керек экенин мен сезип атам чындыгындачы. Бул экинчиден тажрыйба. Биз тажрыйба алмашып атабыз. Бул жакшы нерсе. Бүгүнкү күндөгү бияктагы маалыматтарды мен ошол эле Жайыл районунун дыйкандар менен сүйлөшкөндө айтып атам. Кээ бир учурда биздин акыбал жакшы экен, биякта мындай экен. Эми ар нерсеге мисалы канеет кылыш керек. Ар нерсеге канеет кылыш керек. Буга чейин ар бир аким өзүнүн районунан эле дайындалып, ар кимибиз өзүбүздүн казаныбызда эле кайнап келгенбиз чын айтканда. Башка райондордон же болсо башка мисалы облустардын райондорунан мисалы мынчалык маалыматыбыз жок болчу. Элдин жашоо шарты боюнча дагы азыркы күндө мына ротациянын аркасы менен мына келип элдин жашоо шартындагы ошол жеринен көйгөйлүү маселелерди дагы көзүбүз менен көрүп атабыз. Анын чечүү жолдорун издеп атабыз. Ротация маселеси негизинен туура чечилген да бүгүнкү күндө. Ушул ротация маселеси боюнча мисалы элдин дагы ою жакшы. Мен ушул Кара Суу районунда бир топ жеринде болуп эл менен сүйлөшкөндө дагы эми бизди баягы чүйдөн келген жетекчи катары кабыл алышып, убагында ушул Ош жеркесинде чүйдөн келген мыкты жетекчилер барды деп мына бүгүнкү күнгө чейин ошол биздин агаларыбызды эскерип айтып атышат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол мисалы Султан Ибраимовичти. Мен ошол Кожекеленге барсам да аксакалдар айтып атат. Мен ошол Кызыл суунун Чайчы айылына барсам да аксакалдар айтып атат. Мен кайсы айыл өкмөтүндө барбайын, кайсы эл менен жолукпайын, мына туура кабыл алышып, ошол түштүктөн да убагында бизде түндүктөн дагы ушул мыкты жетекчилер келип иштеп кеткен, эл үчүн кызмат кылган деп, алардын аттарын бир жакшы бир ой менен мына бүгүнкү күндө эскерип атышат да. Биз үчүн жалпы бардык ушул ротация менен
которулуп келген акимдер үчүн бул чоң жоопкерчилик. Эки эсе чоң жоопкерчилик да. Ушул эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылуу.